өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдоодо маанилүү иштер жасалууда. Алардын бири мына бул сиздер көрүп турган 100 мегаваттык күн электр станциясы Кыргызстанда биринчи жолу ишке ашууда жана буга салынган инвестициянын жалпы көлөмү 56 миллион АКШ долларын түзөт. Дал ушул иш-чарага президент Садыр Жапаров өзү катышууда. Бул долбоор эгемен Кыргызстандын тарыхындагы күн энергетикасына салынган эң ири жеке инвестициялардын бири болуп саналат. Демек, долбоор чет элдик инвесторлордун өзүбүздүн энергетика тармагына болгон өлкөбүздүн кызыгуусу артып жатканын тастыктайт. Күн электр станциясы аркылуу электр энергиясынын өндүрүүнүн жылдык көлөмү болжол менен 210 миллион киловатт саатка жетет. Салыштырып айтсак, бир райондун электр кубатына болгон керектөөсүн жабат дегенди түшүндүрөт. Долбоорду ишке ашыруу электр берүүчү инфратүзүмдөргө күч келтирбей, бюджетке салык түшүүлөрдү көбөйтүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө мүмкүндүк берет. Натыйжада аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизет. Мурда мына 3 миллиард тиги 20-30 жылдан бери эгеменде 3 миллиард кыштын күнү импорт алчубуз. Дагы деле алып атабыз. Эгерде биз завод фабрикаларды салбай койсок, элге үйлөрдү салып бербей койсок, баягы школ, мектептерди салбай койсок, биз азыр уже эме кылбайт элек. Импорт кылбайт элек азыр. Мына гестерди кошо салып атабыз. Мына эми күндөн чыгып атат, шамалдан Кудай буйрса жакында ишке беребиз дагы. Өлкөбүздө электр кубатын негизинен агын суу дарыяларыбыздан өндүрүп келет элек. Элибиздин жашоо турмушунда маанилүү секторго айланган энергетика тармагын өнүктүрүүгө көп күч аракеттерди жумшап жатабыз. Бүгүнкү күндө энергетика секторунда гидроэлектростанцияларынан сырткары альтернативдүү булак катары күндөн, шамалдан электр кубатын өндүрүү биздин стратегиялык максаттарыбыздын бири болуп калды. Мынакей анын алгачкы мисалы катары бүгүн Кемин жергесинде күн электр станциясын ишке берүүнүн алдында турабыз. Бул саамалык биз үчүн абдан сонун жаңылык, тарыхый күн десек болот. Эми биз чакан кестерди куруудан сырткары жаңы электр булагы катары күн электр станциясынан дагы электр кубатын ала баштайбыз. Мындай жагымдуу жаңылык менен жалпыңыздарды чын дилимден куттуктай кетейин. Урматтуу замандаштар, мындай иш аракеттердин натыйжасында министрлер кабинети менен жеке инвесторлордун ортосунда кубаттуулугу 5 гигаваттан ашык күн жана шамал электр станцияларын куруу боюнча инвестициялык 12 келишимге кол коюлган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Учурда бир катар ири долбоорлор активдүү фазада турат. Жыл аяктап калды, эми аларды кийинки жылы четинен ишке ашырабыз деп пландап турабыз. Мына ушундай ырааттуу жүргүзүлүп жаткан иш аракеттерибиздин фонунда күн энергиясы боюнча алгачкы долбоор бүгүнкү кубаттуулугу 100 мегаватт болгон күн электр станциясынын курулушу албетте өзгөчө мааниге ээ. Этернал энергия компаниясы тарабынан ишке ашырылып жаткан бул долбоордун инвестициясы 56 миллион АКШ долларын түзөт. Бул долбоор эгемен Кыргызстандын тарыхындагы күн энергетикасына салынган эң ири жеке инвестициялардын бири болуп саналат. Демек, долбоор чет элдик инвесторлордун өзүбүздүн энергетика тармагына болгон өлкөбүздүн кызыгуусу артып жатканын тастыктайт. Күн электр станциясы аркылуу электр энергиясынын өндүрүүнүн жылдык көлөмү болжол менен 210 миллион киловатт саатка жетет. Салыштырып айтсак, бир райондун электр кубатына болгон керектөөсүн жабат дегенди түшүндүрөт. Долбоорду ишке ашыруу электр берүүчү инфратүзүмдөргө күч келтирбей, бюджетке салык түшүүлөрдү көбөйтүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө мүмкүндүк берет. Натыйжада аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизет. Станциянын ишке кириши өлкөдө күн энергетикасынын тармакка кошулгандан берки толук кубаттуулукка чыккан биринчи долбоор болуп калат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күн электр станциянын ачылышы өлкөбүздүн энергетикалык стратегиясында жаңы барак,
туруктуу, таза жана коопсуз энергия булактарына өтүү Кыргызстанды өнүккөн заманбап мамлекетке айлантууга карай ишенимдүү кадам болуп саналат десек болот. Бул сыяктуу долбоорлор өлкөбүздүн энергетикалык көз карандысыздыгын чыңдап эле тим болбостон аймактарга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, экономикабыздын өсүшүнө түздөн түз салым кошот. Бүгүнкү иш чарадан пайдаланып, мындай чоң эмгектин артында турган бардык адистерге, инвесторлорго, куруучуларга жана башка салым кошкон адамдарга терең ыраазычылык билдире кетейин. Жаңы станциянын иши ийгиликтүү болсун. Күн электр станциясы элибизге жарык, жылуулук, туруктуулук жана экономикабызга жаңы дем бере берсин. Sizge dен соолук, аманчылык каалайбыз. Кудайга алкыш. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Кыйналып кеттик азыркы мезгилде. Ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса, эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Yeah.